ТР түз эфирдеги берүүлөрүн адаттагыдай күн маек менен улантат. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Амансыздарбы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда айымдарды, ишкер айымдарды колдоо максатындагы айым финанс деген продукт же долбоор тууралуу сөз кылып атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Айыл банк ачык акционердик коомунун ислам терезеси департаментинин директору Санжар Бапа уулу, ошондой эле жеке ишкер Нургүл Чомоева келди. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Ыраазычылык билдирем убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул жана башка берүүлөрдү эфирден кетип жаткан жаңылыктарыбыздын баардыгын ЛТРдин социалдык баракчаларынан, YouTube, Facebook баракчаларынан кенен көрүп турсаңыздар болот. Адегенде сөздү Санжар мырза сизден баштайлы. Ушул ислам терезеси деген бул ушул ислам принциптери деген акыркы учурда ушул насыялуу, насыя берүү багытында көп мындай колдонула турган бир термин дейбизби же колдонулуп баштады. Адегенде ушул ислам терезеси деген эмне, бул сиздерде качан пайда болду, качантан бери бул принциптерди колдонуп атасыздар, ушул тууралуу кенен айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Ислам принциптери боюнча каржылоо Айыл банк 2022 жылдын октябрь айында Улуттук банктан атайын лицензия алган. Бул лицензия негизинен мурабаха, мудараба жана карт бүтүмдөрү боюнча алынган. Ал эми каржылоону 2023 жылдын жарымынан баштап ишке киргизгенбиз. Себеби кадрдык потенциалды даярдап, нормативдик документтерди даярдап, анан 2023 жылы 7 филиалда гана пилоттук негизде жүргүзүлгөн. Ал эми 2024 жылдан баштап Айыл банктын Кыргыз Республикасындагы бардык 38 филиалы аркылуу жүргүзүп жатабыз. Бардык райондордо? Бардык райондо, ошол райондук центрларда, областтык борборлордо, биздин филиалдардын бардыгында атайын кызматкерлер ишке алынган. Ошол ислам принциптери менен каржылоо жүргүзгөнгө анан ошолор бардык биздин кызматтарды көргөзүшөт. Бул ислам принциптери деген эмнени түшүндүрөт? Кандай эрежелерди камтыйт? Бул каяктан келип чыкты? Эмне зарылдык болду? Деги эле ушул принциптерди сиздер ким менен макулдашып, мындай ким акыл кеңеш берип, ушундай принципти колдонгула деген бир нерсени киргизип берет да сиздерге? Туура суроо. Ислам принциптери бул негизи, бул адилеттүүлүктүн негизинде жүргүзүлгөн, бул соода саттык операциялары, бул шариаттын негизинде түзүлгөн. Бизде мисалы үчүн мурабаха, мудараба жана карт 3 бүтүмдүн лицензиясы бар. Мурабаха бул кардардын талабы менен мүлктү сатып алып, банк өзү сатып алып, өз ээси болуп, анан ошол кайра кардарга бөлүп төлөө шартында узартылган мөөнөткө үстүнө үстөк бааны кошуу менен сатат. Бунда шариаттын эрежелери бардыгы сакталышы керек. Себеби процент деген жок. Биз так үстөк бааны ошо мурабаха келишиминде көргөзөбүз. Ошол мурабаха келишиминде көргөзүлгөн үстөк баа кандайдыр бир шарттар менен же мөөнөт узарса же азайса, ал өзгөрбөшү керек. Негизи ислам принцибинин эң негизги шарты бул көргөзүлгөн үстөк баа өзгөрүүсүз болуш керек. Салттуу кредиттен айырмачылыгы ушул негизинен ошол риба деп коет, ошо сүткорчулук ошондон айырмаланат. Салттуу кредит насыяда процент күн сайын өсүп, ошол убакытка байланганда, канча убакыт узарган сайын пайыздык чен көбөйө берет, пайыздык туумдар көбөйө берет. Же жана кардарлар пролонгацияга кайрылганда, же кандайдыр бир шарттан реструктуризация сураганда, мөөнөтүн узартканда ошого жараша пайыздык чен өсө берет да. Ислам каржылоосунда адилеттүүлүк ушул жерде билинет. Эгерде кардарыбыз 5 жылга ала турган болсо, 5 жылга алып, анан кандайдыр бир себептерден форс-мажор же бизнесте кыйынчылыктар болгондуктан бир 2 жылга же 1 жылга мөөнөтүн узарта турган болсок, ошо баштапкы үстөк баа, ошол 5 жылга кошулган үстөк баа өзгөрбөйт. Бул кардардын чөнтөгүнө оорчулук келтирбеш керек. Ошондой маселе бар. Анан дагы адилеттүүлүгүн да бир жерин айта кетейин. Ошол пандемия учурунда 2020 жылы көп ишкерлер
көп адамдар ошол кредит насыя алгандар отсрочка алышкан, мөөнөтүн жылдырып узартышкан. Ошол убакта салттуу насыя берген банктар мөөнөтүн жылдырганына жараша, бирок ошого жараша пайызы да өсө берген да. Акырында пайыз көбөйүп кеткен. Ислам принциби менен берген банктар болсо, ошол мөөнөтүн жылдырган, бирок эч кандай ошол үстөк баа өзгөргөн эмес. Кардарлардын чөнтөгүнө эч кандай зыян алып келген эмес. Бул ошол адилеттүүлүк, баягы тең салмактуулукту сактап турат. Кардарда кыйынчылык болсо, ошону тең бөлүшөт банкчы. Ошондой адилеттүүлүк жактары бар. Андан сырткары бизде мудараба деген дагы продуктубуз бар. Бүтүн мудараба бул ислам принциптери менен бул депозиттер алынат. Бул дагы ошол ислам принциптерине, шариатка ылайык алынган. Анда дагы кардар бизге өзүнүн акчасын акчалай берет. Биз ал акчаны алып, ошол ислам принцибинде шариатка ылайык мурабаха бүтүн менен ошол биздин кардарларга жайгаштырабыз. Мисалы үчүн керектүү нерселерин сатып алып беребиз. Ал жерден ошол түшкөн пайданы тең экиге бөлөбүз. Мисалы үчүн 70%-ын ошол депозит салуучу алса, 30%-ын банк алат, как мударип деп коет, ошол башкаруучу катары өзүнүн кызмат акысын алат, калганын ошол депозит салуучу берет. Карт бүтүмү болсо, бул карт мындайча айтканда элге жеткиликтүү болуш үчүн бул расчетный счет до востребования. Өзү каалаган убагында акчасын салып, каалаган убагында акчасын чыгарып турса болот. Мурабаханын да бир өзгөчөлүгүн айтайын. Мурабахада акча накталай адамдын, ошо кардардын колуна берилбейт. Биз кардар талап кылган ошол товарбы же мүлк, малбы же кыймылсыз мүлкпү, ошонун бардыгын биз өзүбүз банк сатып алып, ээси болуп, андан кийин гана сатабыз. Ошол негизги өзгөчөлүктөр. Бизди ким көзөмөлдөйт? Бизди көзөмөлдөгөн шариаттык кеңеш бар. Шариаттык кеңеш, бул көз карандас шариаттык кеңеш болот. Ал жакта ошол ислам принциптери боюнча, негиде шариат боюнча билими жогору биздин алымдар отурат, устаздар. Алар биздин ар бир документибизди карап, шариатка туура келеби, келбейби, ошолор чечим чыгарып, фатва чыгарып беришет. Ошонун негизинде анан биз иш алып барабыз. Негизинен жалпы ислам каржылоосу боюнча атайын стандарттар бар, IOFI стандарттары. Бахрейнде жайгашкан. Ошол жакта дин аалымдары жолугуп, ошол жактан атайын шариаттын негизинде атайын стандарттарды, заманга талабына ылайык стандарттарды иштеп чыгышкан. Ошол стандартта 59 стандарт бар. Ошонун негизинде анан биз иш алып барабыз. Ошол стандарт болот. Андан астында шариаттык кеңеш ошол стандартка туура келеби карайт. Андан алар бизге бекитип бергенден биз ислам терезеси, Айылбанктын ислам терезеси, ошону ишке ашырабыз. Ушул принциптерди эми сиздер насыялоонун баягы кардарларга берүүдө бардык эле учурда колдоно бербейсиздер да? Белгилүү бир продуктларда, белгилүү бир долбоорлордо. Ооба, бул ислам терезеси негизинен ислам терезеси ошол атайын эмне себептен ачылган дегенде суроолду эле. Ошол ислам терезеси бул замандын талабына ылайык, кардарлардын талабына ылайык биздин банкта атайын ошол ислам терезесин ачуу боюнча чечим кабыл алынган. Себеби өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасынын 85%дан ашыгы бул ислам динин кармаган биздин мекендештер. Ошолордун суроо талабына ылайык анан биз атайын ачканбыз. Ислам терезесинде бардыгы ушул ислам принциптерине ылайык гана берилет. Башка кредит же салттуу насыя берилбейт. Бизде ушул мурабаха бүтүн негизинде гана каржылоо жүргүзүлөт. Ошол принциптер менен калуучулар, алам дегендерге берилет экен да. Нургүл айым, сиз Айылбанктын кардарысыз, ушул багытта багы каражат алып өзүңүздүн ишкердигиңизди жүргүзүп келет экенсиз. Өзүңүз ушул тууралуу айтып берсеңиз, принциптерге кандай сизге мындай ыңгайлуу болдубу, ошол нерсени алып кайра төлөп берүү, негизи эле кайсы багытта иш алып барып атасыз, кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Нургүл. Мен осо Нур текстилдин негиздөөчүсүмүн. Тегүүчү тармактабыз. Кичине чакан фабрикам бар, тегүүчү.
аянтты чоңойтуш үчүн, оборудование алыш үчүн мен каржылуу Айыл банктан сурагам. Иштеген кыздар аябай ар бир этапта жардам беришти мага. Жардам берип, эмнелерди алыш керек экен так мага документтерди көрсөтүп, шу мен бардык документтеримди даярдап туруп, аны бергенимде мага шу каржылоо чыгарып беришти да. Шарттары кандай болду? Ыңгайлуу. Шарттары бул милдеттүү түрдө юридический же ИП, ОСО ошондой болуш керек. Анан кийин ошо кирешени көрсөтүш керек. Ай сайын канча киреше кирип атат, ошолорду көрсөтүш керек. Менде 5 жылдык отчетум бар болчу. Ошолорду көрүп, анан каржылоого макул кылышты. Сиз демек ишиңизди чоңойтуу максатында? Чоңойттум, ошо мини фабрика кылып, аянтыма чоңойттум, керектүү оборудованияларды алдым. Ошентип тиккен нерселерибиздин сапатын көтөрдүк. Суммасы канча? Суммасы 5,5 миллион алгам. Азыр биз сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, Айым Финанс деп бул эме аялдарды, аял ишкерлерди колдоо максатында иштелип чыккан баягы продукт экен. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, эмне максатта? Эми бул баягы соңку учурда мамлекеттик саясат деп айтсак да болот. Президент Садыр Жапаровдун атайын чыккан жарлыгы дагы бар. Тийиштүү мекемелердин программалары дагы иштеп атат. Ошол аял ишкерлерди колдоо максатында өзгөчө баягы орто чакан ишкерликте бул эми баягы экономиканын кыймылдаткыч күчү болгондуктан ошол баягы тараптарга өзгөчө көңүл бурулуп атат. Анан сиздердин багыттагы, максаттагы ошол болсо керек, Ооба, туура айтасыз. Биз мамлекеттик банк катары, мамлекеттик саясатты жүргүзгөн банк катары биз дагы ошол жеке ишкер айымдарды колдоо багытында Айым Финанс өзүбүз деген продукт чыгарганбыз. Ушул ислам терезеси аркылуу бул айымдарды, чакан ишкерлерди колдоо максатында. Мунун суммасы 30 000 сомдон 500 000 сомго чейин алса болот. Пайыздык чен, пайыздык чен дегенде ислам принцибинде негизде пайыз жок, үстөк баа коюлат. Бирок биздин элге жеткиликтүү максат болушу максатында биз пайыздык чен менен айтканыбыз туура болот да. Себеби баягы салттуу насыяларга салыштырып баасын билишин үчүн. Пайыздык чендери бул 17-19% менен. Айта кетсем, 500 000 сомго чейин азыркы биздин рынокто, базарда банктар 20%дан жогору насыяларды беришет да. Ал эми биз ошол колдоо максатында колубуздан келишинче төмөндөтүп, 200 000 сомго чейин 19% менен күрөөсүз, залог койбостон алса болот. Ал эми 200 000 сомдон жогору күрөө коюп, ошол 500 000 сомго чейин 17% менен алса болот. Биз айта кетейин, ошол накталай акчаны колуна бербейбиз. Эгер ишкер айымдар кайрылса, өзлөрүнө керектүү, мисалы үчүн товарды камды толуктоо, пополнение товар оборота, негизги капиталды толуктоо, приобретение основных средств деп, анан жабдууларды алуу, оборудование алуу деп кайрыла турган болсо, биз өзүнөрүнө керектүү товар болсо товар, ошол кыймылсыз мүлк болобу, жабдуулар болобу, ошонун баардыгын өзүбүз банк катары сатып алып, анан биздин ишкер айымдарга ошол менен жогоруда айткандай 17 же 19% чен менен 3 жылга чейин, 2 жылдан 3 жылга чейин мөөнөткө бөлүп бере алабыз. Бул ошол чакан ишкер айымдарды колдоо максатында киргизилген. Негизги талаптары кандай? Кимдер жогоруда сөз катталыш керек? Ооба, негизги талаптарынан муну биздин ишкер айымдар жеке ишкер катары катталуусу шарт. Жеке ишкер катары катталып, ошол жерде 6 айдан кем эмес иш жүргүзгөн айымдарыбыз кайрылып ала алат. Киреше булагын тастыкташ керек болот. Анан ошол өзүнө керектүү, мен жогоруда айткандай, товар же оборудованияны алса болот. Бул белгилүү мөөнөткө иштей турган продуктпу же? Бул эми бекит койдук. Негизи бул иштей берет. Бизде буюрса, мындан дагы шарттарын жеңилдеткенге дагы келечекте аракет кылабыз.
Негизи эле ушул сиздерден буга чейин дагы жогоруда айтпадыңызбы, сиз аял ишкерлерди колдоо багытында бир канча багы продуктлар иштеген депчи. Кандай мындай активдүүлүк айымдарга ошол колдоону сезип атабы, мындай кайрылгандар канча? Мен кыскача маалымат бере кетсем, бизде ошол Айыл банк ачык акционердик коому ислам терезеси ачылгандан бери 1 миллиард сомдон ашык каражатты ошол каржыладык да биздин кардарларыбызга. Ошонун биздин статистика боюнча 300 миллион сомдон ашыгы бул биздин айымдарга берилген. Ошо биздин Нургүл эже сыяктуу айымдар кайрылып алышат. Эч кандай бизде чектөө жок. Биз ошол айымдарга каржылоого атайын программалар бар. Мисалы үчүн Ислам өнүктүрүү банкынын айыл чарбасын каржылоо боюнча дагы программасы бар. Ал жактан негизги шарты ошол 1 миллион доллар бөлүп беришкен. Ошонун негизги шарты алардын шарты боюнча 30% биздин ишкер айымдар же ошол айыл чарбасы менен иштеген айымдар алууга шарт. Калган минимум 30% болуш керек да. Ошондой шарттагы программаларыбыз бар. Биз деген айымдарды жеке ишкер катары гана эмес, ошол айыл чарбасындагы биздин иштеп жаткан айымдарда ар дайым колдоого биздин программаларыбыз бар. Мисалы үчүн азыркы учурда биздин жеңилдетилген шартта берилген айыл чарбасын каржылоо 12 деген программа бар. Бул мамлекеттик программа. Өзүңөр билгендей пайыздык чейини 10%, 2 жылга чейин берилет. Ошол биздин айымдар ошол айыл чарбасы менен ишкерлик кылган, деги эле биздин бардык айыл чарбасы менен иштеген жарандарыбыз ошол биздин ар бир филиалыбызга кайрылып, ошол боюнча 500 000 сомго чейин мамлекеттик программаны ислам принцибине ылайык алса болот. Бул дагы мамлекеттик колдоо деп эсептейм. Андан сырткары айыл чарбасын каржылоо КПК деген программа бар. Бул производительдер, айыл чарба өндүрүшчүлөрү кайрылып алса болот. Ал 6% чейинде берилет да. 6% чейинде ошол өзүнүн шарттары бар, керектөөчү керек болуучу ошолорун аткарып биздин айыл чарба өндүрүшчүлөрү алса болот ал жактан да. Бул дагы мамлекеттик программа. Андан дагы айымдарды алган убактылары бар. Мисалы үчүн ушул айыл чарбасын каржылоо 12 программасы боюнча айымдар көпчүлүгү айымдарды алышат. Негизинен жалпысынан ошол биз бардык жарандарды суроо талабын камсыздоого аракет кылабыз. Нургүл айым, негизи эле ошол аял ишкерлер жөнүндө айтып атпайбызбы? Жогоруда айттык, атайын программалар, мамлекеттик программалар дагы кабыл алынган. Соңку учурда ушул айыл ишкерлерди колдоо боюнча мындай көп бир программалар, ушул колдоолор болуп атат деп айтсак болот да. Сиздер ошол нерсени сезип атасыздарбы? Негизи эле мындай аял ишкерлерге ошо ишкердик кылуудагы тоскоол болгон жагдайларды атай аласызбы? Тоскоолдуктарды мен көргөн жокмун, бирок биз эртеден кечке ошо иштеп жүрүп, мындай көп информациядан артта калат экенбиз да. Колдоо боюнча ушундай проекттер болуп атканын мамлекеттик деңгээлдеги азыр угуп атам. Так кайрылабыз деп ойлойм. Жана угуп аткан биздин башка кесиптештерибиздерге айтабыз бул жөнүндө. Мамлекет колдоп атканы абдан жакшы. Мындай кандай кеп кеңеш айта кетет элеңиз? Мүмкүн сиз сыяктуу ошол бир чакан ишкердик кылам деген айымдар бар. Ошол эле мына сиз кызматташып аткан айыл банктын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Эми ишкерликти башташ үчүн эң биринчи официально катталыш керек. ИП ачып же ОСО ачып, анан ар бир кийинки кадамдарды жасаса болот да, финансирование боюнча. Ошо азыр бардыгы электронный вариант болгон үчүн ачык, айрым, акысыз бардык катталуулар болуп жатат да. ОСО ачабы, ИП ачабы, аны деле тез эле мүнөттө аны ачып туура жолдо иштеп жүрсө болот. Демек сиз баягы мамлекет тарабынан көрсөтүлүп аткан колдоолор жөнүндө эми кабарым болуп атат. Ооба, кабарым эми болуп атат. Жакшы. Негизи эле ушул айымдар эмес, негизи эле ушул орто чакан ишкерликти колдоо боюнча ушул айым финанс деген сыяктуу продуктлар иштегенде сиздерде программалар буга чейин да.
Ооба, биздин ислам терезеси аркылуу ислам терезеси айта кетейин маалымат катары биздин 38 филиалыбыз бар. Ошол бардык аймакты камтыганбыз. Баткенден баштап бул жагы Ысык көл, бул жагы Талас, бардык Бишкек, Ош бардыгында биздин филиалдарыбыз бар. Ошол жерде кызматкерлерибиз бар. Ислам терезеси аркылуу бизде бул багыттарда каржылоолор берилет. Булар авто каржылоо, ипотекалык каржылоо, бизнести каржылоо, айыл чарбасын каржылоо, анын керектөөчүлөрдү каржылоо. Ушул багыттарда биздин кардарларыбыз кайрылып, өзүнө керектүү авто болсо авто, кыймылсыз мүлк болсо кыймылсыз мүлк, бизнес боюнча товар жанагы айтылгандай ошол жабдыктарды алуу боюнча кайрылса, биз баардыгын каржылап бергенге даярбыз. Анан дагы бир кошумча айта кетейин, бизде ушул жылдын аягына чейин атайын акция жүргүзүлүп атат. Биздин продуктлар боюнча бардык жеңилдетилген шарттар бар. Бардыгында мисалы үчүн ошол ипотекалык каржылоо азыр пайыздык чен менен айтсам 16% менен 10 жылга чейин берилип жатат. Бизнес каржылоодон 15%дан баштап, мисалы үчүн суммасына жараша 15%дан баштап ошол 17%га чейин берилип атат. Ошон үчүн биздин кардарларга айтмакпыз, биздин кеңселерге кайрылып, филиалдарга ошол жактан толук маалымат алып, заявка таштап кайрылсаңыздар болот. Сиздердин филиалдар ошол райондордун эле борборлорунда ошол деңгээлге чейинби же андан дагы? Негизинен азыркы учурда ошол 38 филиалдын өзүндө биздин кызматкерлер отурат. Ошолор бизде мисалы үчүн райондук борборлордо, шаардык борборлордо, областтык борборлордо, анан чоң-чоң шаарларда ошол биздин филиалдар жайгашкан. Анан азыр эми сактык кассаларына чейин отургуза элекпиз, бирок биздин планда бар. Кийин ошол бардык алыс аймактарга чейин, ошо сактык кассаларга чейин биздин кызматкерлер болот. Азыр элдин мындай түшүнүгү кандай болуп калды? Биз жана башында айтпадыкпы, ошол ислам принциптери деген нерселер жаңы кирип атат. Же ушул багытта сиздер мындай атайын компания кылып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Туура айтасыз, бул эң негизги суроолор бул ислам принциптери деген эмне, анан муну кимдер ала алат деген суроо көпчүлүк учурда болот. Ислам принциптери бул айтып кеткендей айырмачылыгы, салттуу насыяттын айырмачылыгын айтып өттүм. Ал эми көпчүлүк элде мындай түшүнүк бар, ошо ислам принципи менен десе бекер дегенчи. Бул бекер эмес, бул деген ошол банктын өзүнүн үстөк баасын, кызмат акысын кошуп, кардардын талабы менен алып, ошону бөлүп төлөө шартында кардарга ылайык атайын график түзүп берилет да. Анан кимдер алса болот деген маселеде уну мен айта кетмекчимин. Тутунган динине, улутуна карабастан биздин баардык жарандар өзүнүн биздин талаптарга жооп берген ошол жарандар ала алат. Негизги шарты бул шариятка ылайык келген гана багыттарда бере алабыз. Шарият тыюу салган нерселерди биз каржылай албайбыз. Булар эмнелер дегенде, үстүртөдөн айта кеткенде бул алкоголдук ичимдиктерди чыгаруу же сатуу, тамеки өндүрүү же сатуу, ал эми жана кумар оюндары, сүткорчулук ушуларга берилбейт. Арам жолдорго берилбейт. Жалпысынан ушундай. Кайсы жактарга кайрылса болот? Ошол эле айым финанс боюнча мүмкүн Нургүл айым сыяктуу ишкердигин чоңойтом деген бир чакан ишкерлер бар чыгар. Кайрылуу боюнча мен жогоруда айтып кеттим, ошол биздин 38 филиалыбыз бардык филиалдарда бар. Ошол ар бир филиалдын кайрылса биздин атайын кызматкерлер бар. Ал кызматкерлерди биз атайын ислам принципи менен окутуп, атайын ошого ылайыктап, анан алган атайын дайындалган кызматкерлер бар. Же ошол филиалдын директоруна кайрылсын, биздин кардарлар бардыгы консультация берип, керектүү маалыматты берип, ошол жерден ала алат. Телефон аркылуу консультация? Телефон аркылуу дагы кайрылса болот. Биздин ошол колл-центр бар, ошол жака кайрылса дагы болот негизи. Нургүл айым, жыйынтыктоочу сөз сизге ушул ислам принциптери жөнүндө мындай кыскача оюңузду айта кетсеңиз, канчалык ыңгайлуу экен башка баягы насыялоолорго салыштырмалуу?
Мурун мен кредит алган эмесмин эч качан, жана процент арам болгон үчүн. Андан кийин аябай акча керек болуп калды ушул жылы. Мага айтышты, ошо ислам принциптери менен берип жатышыптыр деп, банктарга чала баштадым. Эң эле ошо условиясы жаккан Айыл банк болду. Ислам шариат мыйзамдары менен берилет экен, ошонусу аябай жакты дагы. Анан документтеримди даярдап бердим. Ынанымдуу эле болдубу сизге? Ооба, ишендим. Бардыгы так. Анан бул жерде жөн эле ачылып калган фирма каржылабай, а именно банк берип атат да. Банк бардык документтерди өздөрүнүн өткөзүп, бизди туура документтерди берип, каржылайт деп ишенип келип алганмын. Сиз ошол нерселерге бардык шарттарына макул болдуңуз, Макул болдум. Ооба. Шарттарына туура келип. Ооба, ислам шарттарын мен билген үчүн, анан кийин санап көрсөм, аябай ыңгайлуу экен мага, ошого мен алдым. Жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Урматтуу меймандар, сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Студиябызга келип бергендигиңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.